Саламатсыздарбы? Кабарлардын кечки чыгарылышы менен тааныштырып, түз эфирде мен Альбина Жолоева. Ошто бачабаздык кылды деп кармалган молдонун күнөөсү далилденип, шаардык соттун чечими менен 15 жылга кесилди. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка Бир Дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун Оштогу кеңсесинин өкүлү Хусанбай Салиев билдирди. Шаардык соттун чечими 25 декабрда кабыл алынды. Соттолгон тарап апелляциялык арыз менен кайрылабы же жокпу билбейм. Негизи буга 10 күн убакыт берилет, дейт Хусанбай Салиев. 2012 жылдын 10 июнунда Ош шаарындагы кыргыз-түрк медресесинде 9 жаштагы тарбиялануучусун зордуктады деген шек менен молдо Нурсейит Калыбай уулу кармалган. Жалал Абадтан Сузак районуна караштуу Атабеков айылынын тургундары милиция кызматкерлери мал уурулук боюнча солгун иш алып барууда деп нааразычылыгын билдирип жатышат. Кечээ жашоочулар айыл борборуна чогулуп акция өткөрүштү. Жергиликтүү тургун Кубанычбек Каландаров өткөн жылы 6 малын сарайынан уурдатып, ушул күнгө чейин уурдалган уурулар табылбай жаткандыгын айтат. Орган кызматкерлери жакшы иштебей жаткандыгын айтып даттанды. Өткөн жылы ушул айылда 20-дан ашык мал жоголсо, алар ээлерине кайтарыла элек. Сузак райондук ички иштер башкармалыгынын башчысы Нурбек Жаныбеков тургундардын айтканын четке кагып, табылбай жаткан малдын көбү чек ара аркылуу Өзбекстанга өтүп кетиши мүмкүн дейт. 2015 жылы район аймагында 71 мал уурулук фактысы катталып, анын 58-нин бети ачылган. Жалал Абад облусунда көпчүлүк мал уурулук фактылары ачык чек ара тилкелеринде катталат. Ата мекен фракциясынын депутаттары унаа ээлерин жарандык камсыздандырууга сөзсүз милдеттендирүү боюнча мыйзамды 2020 жылга чейин жылдырып туруу керектигин айтышууда деп билдирди фракциянын маалымат кызматы. Буга чейин фракция өкүлдөрү Алмамет Шыкмаматовдун аталган мыйзамды быйыл токтотуп туруу боюнча мыйзам долбоорун даярдап жаткандыгын айткан. Секретариаттан жана депутаттар эл дагы өкмөт дагы буга азырынча даяр эмес экендигин айтып келгендигин билдиришти. 7 февралдан тарта Кыргызстанда унаа ээлерин жарандык камсыздандырууга сөзсүз милдеттендирүү боюнча мыйзам иштеп баштайт. Темир тулпарлардын ээлери бири калбай 2,5 айдын ичинде камсыздандырылган полис алышы керек. Ал эми буга моюн толгоогондорго айыппул салынат. Лелек районунун Жаңы Жер айыл өкмөтү коңшу Тажикстан менен чектешип турат. Чек ара аймагында жайгашкандыктан Кыргызстандын телеканалдары жана радиосу сапаты жагынан төмөн. Ошол себептүү бул аймакта коңшу Тажикстан жана Өзбекстандын маалымат каражаттары басымдуулук кылат. Чек ара айылдарын маалыматтык коопсуздугун камсыз кылуу максатында Ариет жаштар радио станциясы ачылды. Кененирээк аймактан кабарчыбыз Нургазы Жайнаков баяндайт. Жаңы Жер айыл өкмөтүндө 13 миңдей калк жашайт. Жергиликтүү тургундар Кыргызстандагы маалыматтарды сыналгы аркылуу гана албаса, негизинен кошуна Тажикстандын жана Өзбекстандын радиолоруна угушат. Буга кошо Жаңы Жер айыл өкмөтү район борборунан 80 чакырым алыста жайгашкандыктан интернет менен да камсыз болушкан эмес. Санариптик эме көргөзүү бир аз сапаты оңолгон менен, бирок ага чейин ар дайым эле 13 мисалы Тажикстандын каналыга салыштырмалуу биздин 1-2 мамлекеттик каналда ошолдун арасында өтө баягы сапаты төмөн эди да. Бул өтө мондай опасный дисбаланс да, баягы маалыматтык коопсуздук деген да ушунан. Калктуу маалымат менен камсыздоо жана чек ара айылдарындагы жаштарга жумуш орундарын түзүү максатында жергиликтүү бийликтин демилгеси менен Ариет жаштар радио станциясы ачылды. Бул демилгени Жаштарды колдоо институту колдоп 600 000 сом акча каражаты жумшалды. Жакынкы күндөрдө конкурстук негизде радиого иштөөгө жаштарды кабыл алабыз, дейт айыл өкмөт башчысы Саатбек Эгембердиев. Өзүбүздүн жаштар өзүбүздөгү эмени жаңылыктарды айтсын, анан кийин региондогу, областтагы, анан республикадагы, дүйнөдөгү жаңылыкты, өзүбүздүн жаштардын жаңылыкты уккандан кийин биз ошондо бир кичине буларга конкуренция болгондон кийин эми ар бир мындайча айтканда элде Ариет болуш керек да. Ошо максатта анан ушундай эмени сунуш кылганбыз. Учурда Ариет радиосу FM 88 жыштык аркылуу айыл өкмөтүнүн 3 айылында жана Тажикстандын чек арага жакын жайгашкан айылдарында обого чыгып жатат. Радионун ачылышы айыл жериндеги тургундарды Кыргызстандын маалыматы менен камсыздоого мүмкүнчүлүк түздү. Бизге бул радионун ачылышы өтө чоң таасир тийгизет. Биз чек арада тургандыктан, чек аранын тажик эмесинин көбүнчөсү балансында алып коет. Радио, телевидение бүт, мисалы КТР башка бүт Кыргызстандын радио, телевидениясы эмелери жакшы тартпагандыктан бул азыр бизге өтө чоң таасир тийгизип атат. Жаштарга айрыкча интернеттин начарлыгы ошондуктан бул радио азыр өтө ачылышы чоң эме берет бизге.
Баткен облусунун аймагында мамлекеттик 1 телеканал, 7 гезет, көз карандысыз 2 маалымат борбору жана 3 радио бар. Бүгүнкү күндө облус аймагында Кыргызстандын телеканалдары жана радиолору тартпаган 19 айыл калган. Буга чейин жаңы жер айыл өкмөтү радио тартпаган аймактардын катарын толуктап келчү. Нургазы Жайнаков, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Лейлек району. Өкмөт мамлекеттик ипотекалык турак жай менен камсыз кылуу долбоорун иштеп чыгып, аны ишке ашыра баштады. Өкмөт ипотекалык насыя өлчөмүн, аны төлөө мөөнөтүн кайра карап чыгышы керек. Мындай пикирин депутат Наталья Никитенко жогорку кеңеш чыйынында билдирди. Анын айтымында мурда каралган ипотека шарттары кыйынчылыктарды жарата турганы азыртан эле көрүнүп турат. Ипотекалык турак жай менен биринчи кезекте мугалимдер, медицина жана социалдык кызмат камсыздоо тармагынын кызматкерлери камсыз кылынат. Алардын маянасы болжол менен 8-9 миң сомду түзөт. Ошондон улам алар турак жай үчүн айына 15-20 миң сомдон төлөп тура албайт. Андан сырткары насыянын баштапкы төгүмүнүн чеги да кайра каралышы керек. Мугалимдердин колунда анчалык акча жок, дейт депутат. Акыркы мезгилдерде дарылардын ар кандай баада сатылышы көп кездеше баштады. Бул эл арасында эле айтылбастан адистер да ырастоодо. Учурда бир эле дарыны ар кайсы дарыканадан түрдүү баада кездештирүүгө болот. Баалардагы айырма 2 эсеге чейин жогору. Мындай жагдайлардын орун алышын сатуучулар бир нече себептерди мисал келтирип кутулушат. Мен автомобилдин өгүнөгө операция болуп, чарчыган операция болуп алды. Бир дагы союктан суюкту тазалаш керек экен, ташыкты. Бир жагасынан 200 сом деди. Кийин бер жаккасынан 180 сом деп алдым деле. 180 сом алып кеттим кийин келип. А мурун 250 алып калдым, 200, 250. Жан эле атты, жан эле. Ошондой кеп да. Ал мындай эле көрүнүш болуп калды азырчы. Себеби менимче баягы антимонополия деген организациялар жакшы иштешпейт да. Анын ар ким өзүнүн каалагандай процент коюшат экен. Поэтому ошонун себептен да. Ал туура эмес да, эми бардыгында бирдей сатылыш керек. Аны текшере турган эме бар го. Ошол текшерип бардыгы бирдей сатылыш керек деп ойлойм мен. Кабарчыбыз Эрмек Муратбек уулу баалардагы айырмачылыктарды жана себептерди иликтеп көрдү. Кененирээк кечки чыгарылышыбызда сунуштайбыз. Бул сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы кабарлар болду. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта да жайгаштырылган. Маалыматтар менен кененирээк Ынтымак Чекит KG сайтынан тааныша аласыздар. Мен болсо сиздер менен коштошом, кечиңиздер көңүлдүү улансын.